биздин бул мыйзам ошол жол эрежелеринин сакталышын бир камсыз кылат деген ойдо кабыл алынгандыгы туура эле. Мыйзам иштеш керек. Мен бирок жеке оюмда ошол баягы кезектеги ойлонулбай калган, анан бул келечеги жок эле мыйзамдардын биринде эле болуп атат да. Себеби дегенде жол эрежесин ошол автотранспорттун айдоочусу бузабы, жөө жүргүнчүлөр бузабы, бир топ баягы жоопкерчиликке тарта турган нормалар көп эле. Бирок ал унутуп эле калып кеткенде, бир эле мисал айтайын, мен мына ошол жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча мына жөө жүргүнчүлөр атайын белгиленген, жана биз зебра деген жерден өтпөй эле жанагы жайлоодой болуп эле кенен жолдо жүрүп ошол айдоочуну күнөөкөр кылып койгон учурлар көп да. Эмне үчүн ошол жерде жанагы мына кээ бир учурда ДТП деп атабыз, баягы кырсыктар болуп кетет, адамды тебелеп коюп атат, жаракат алып келип атат. Бери жагы ошол өлүп калганга чейин учурлар. Биринчиден ошол биздин жалпы коомчулук ичинде мына түшүндүрүү иштеринин жоктугу. Бир элге мына ошол үйдөн керек болсо, биз баягы формалдуу түрдө болсо бала бакчада, мектепте үйрөткөндөй болобуз. А эмне үчүн ошону адам мына аткарууга келгенде эстен чыгарып коет деген бир чоң маселе бар да. Ошондуктан бүгүн штрафтар менен мына коркутуп үркүтүү бул туура эмес. Эңирде биз ошол коомчулуктун аң сезими бүгүн раз айылдан келип бардыгыбыз шаарда жашап атабыз. Эңирде ошол шаардын бир баягы жазылбаган мыйзамдары дагы бар да. Ошол маданият раз ошол шаардын тургуну катары ар бирибизде калыптаныш керек. Менимче көбүрөөк ошол багытта бир массалык мындай иштерди жүргүзсө болмок. Анан эми бүгүн албетте ылдамдык бардыгыбыз шашкан учур. Ылдамдыкты мына шаар чегинде 40 километрди чектеп коебуз. Өзү андан деле шаарда түнкүсүн гана болбосо күндүзү ылдам айдай турган жолдор деле жана тыгындын айынан жабык да. Бул анчейин деле баягы бир коркунуч жарата турган нерсе эмес. Ылдам айдап мен штраф төлөп калам деген. Ылдам айдаса төлөш керек штрафты. Себеби дегенде ылдам бүгүн каршы тилкеге чыгып гана айдоого мүмкүн да. Себеби сиз кетип аткан катарда эч качан ылдам айдоого болбойт. Экинчиден жанагы коопсуздук курду тагынуу боюнча мына шаар ичинде 1000 сом деп шаардан сырт аймактарда ушу 3000 сомго чейин көтөрүп койду. Бул негизи туура эле. Себеби дегенде биз баягы шаар ичинде мен жана жогоруда айткандай ылдам айдоого өзү мүмкүн эмес. Жалпы масса ошол эрежеден чыкпайт деп ойлойбуз. Эгерде ошол каршы тилкеге чыгып же болбосо бир жолу менен ошо аша турган болсо мейли төлөсүн штрафты. Ал эми айыл жеринде же болбосо шаардан сырт аймактарда мына магистралдарда, алыс аралык райондордогу жолдордо трасса бош болгондуктан көбүнчөсү ошол ылдамдыкты ашырбай деген учурлар өтө эле көп кездешет. Машиналар бири-бири менен жарышкан учурлар, каршы тилкеге карабастан. Ал үчүн баягы ким ошол колго түшө турган болсо, мындай айтканда ошол эрежени одоно бузган болсо штрафты ошол салсын. Эми келип элибиз дагы айтып атпайбы, бизде эмгек акы жок, жумушсуздук азыр. Бир тапкан айлыгыңды бир штраф жеп койсо эмне кылабыз депчи. Анда биз ошентип эле баягы бардыгыбыз менимче могул жердеги Афганистан менен Пакистанда эле жол эрежелери бар. Ошондуктан биз бүгүн сивилдүү өлкө катары мыйзамды сактаганга үйрөнүшүбүз керек. Маселе ошол, жанагы адамдардын ошо киреше булактарын көбөйтүү менен биринчиден эмгек акы же болбосо ошо башка шарттарды түзүп берүү менен анан бул баягы штрафтык өлчөмдөрдү көбөйтсө эл анчейин деле баягы оор кабыл алмак эмес да. Ошондуктан мен айтат элем, мына мыйзамдарды киргизүүдө аны аткаруу механизмдери биринчи башкы планда туруш керек да.